Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Биздин каналдан мекендештердин жаңылыктарын көрүп туруңуздар. Тажикстандын чыгарачылары эми Лейлектеги айылдарга ок атууда. Бүгүн 16 сентябрь саат 8:15 Лейлек районунун Кулунду, Достук, Жаңы Жер, Саада 1, Ак Чечек, Катта Туз, Маданият, Ленин айылдарында да тажик чыгарачылары тарабынан ок атышуу башталды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, учурда ок атышуу токтой элек. Ушул тапта аталган аймактын тургундары дагы эвакуациялоо иштери башталды. Бүгүн 16 сентябрь таңкы саат 6:00 Баткен районунун Эки Таш участкасында тажик тараптын куралдуу кол салуусунан 4 аскер кызматкери жарадар болгон. Баткен районунун Кызыл Бел, Көк Таш, Тамдык, Достук айылдарында да жана 4 көчө участкасында ок атышуу болуп жатат. Буга байланыштуу Баткен районунун тургундарын эвакуациялоо иштери башталган эле. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Саламатсыздарбы, айымдар жана мырзалар, кутмандуу күнүңүздөр менен Ардно концерт куттуктоо программабыз тарталды. Кызматыңыздарда Селюсон кызы. Жашоо өткөн күндөр эмес, эсте калган көз ирмемдер менен бааланат деп философтор айтышкан. Дал ошол сыңары эсте калган көз ирмемдерди калтыралы, жакшылыкка жанашып, жакыныбызды жакшы кылуу тилектери менен кубанталы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерди Мекендештер YouTube каналына подписация басканды суранабыз.